Кургагычук айга тургандарт, бирок анын дарылоосу көп убакытты жана күнүмдүү көзөмөлдү талап кылат. Илдеттин дарылоосу туура жана натыйжалуу болушун аймактардагы кургагычукка каршы борборлорунун консилиумдары текшерип келет. Мурун илдетке калган бейтапты текшерүү жана дарылоо үчүн консилиумга катышуу үчүн райондордун дарыгерлери облустук кургагычукка каршы борборлорго келип, бейтаптын абалы, дарылоосу тууралуу маалымат беришкен. Ал убакытты Ош облустук кургагычукка каршы борборунун фтизиатр дарыгери Кызбурак Сулайманова мындай деп эстейт. Мурун дарыгерлер келип, жумасына бир жолу, эки жолу келип, ошол рентгендери канча рентгени болсо документтерин полный көтөрүп келишчү. Анан убактысы бир күн убактысы бизге кетчү да, жолдо келгени, кеткени, анан жол кирелери дегендей. Азыр эми ордунда отуруп айтышат. Бардыгы жеткиликтүү да, информация жеткиликтүү. Электронный базадан биз өзүбүз да карап алабыз, алар дагы ачып демонстрация кылып беришет. Азыркы тапта USAID-тин кургагычукту айыктыруу долбоорунун жардамы менен өлкөнүн кургагычукка каршы кызматында өткөрүлүп жаткан санариптештирүү консилиумдарды онлайн режимде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Онлайн консилиумдардын жардамы менен бейтаптардын абалы тууралуу маалыматты электрондук түрдө кароого болот. Анын мүчөлөрү кайсы райондо болбосун баары бейтаптардын оору таржымалын, лабораториялык анализдердин жыйынтыктарын, рентген сүрөттөрүн көрө алышат. Муну менен катар кургагычукка каршы дарылоону дайындоо, байкоо жүргүзүү же өзгөртүү боюнча чечимдерди ыкчам кабыл алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Ош облустук онлайн консилиумдун төрайымы Мимоза Абдрахманова иштөө тартибин түшүндүрүп берди. Бизге электронный ТБ регистри 2021-жылы кирген. Ошол жылдан бери биз ошол база менен иштешип келатабыз. Онлайн консилиумду өткөргөнүбүзгө жарым жылдай болуп калды. Бардык жерде электронный база болгондуктан бири-бири менен тыгыз байланышта. Ошон үчүн анализ бүгүн тапшырса, уже эртеңкиге чыгып калат. Мисалы, мурун жумасына 2 жолу болсо, ошол күндү күтүшкөн да, райондук фтизиатрлар ошол күндү келебиз деп, анализ 2-3 күн мурун чыккан болсо дагы. Азыркы учурда эгерде баягынтип срочно бейтапты көрсөтүш керек болсо, именно консилиум күнүн күтпөй деле заранее байланышып онлайн консилиумга чыга берсе болот. ТБ регистр деп аталган санарип маалымат системасынын ишке кириши жана рентген сүрөттөрдү электрондук форматка которуп жаткан санарип жабдууларды киргизүү менен райондук фтизиатрлар облустук борборлорго келбестен өз жумуш ордунан эле консилиумдун ишине катышууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ош облустук кургагычукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Рустам Козубаев консилиумдардын онлайн түрдө ишке ашыруу жолдоруна токтолду. Бул долбоор USAID-тин колдоосу менен ишке ашырылды. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн өтө чоң эмгек талап кылынды. Себеби анткени дарыгерлерди окутуп үйрөтүү, бул программаны жүзөгө ашыруу, ошол биз бир канча жолу окуу семинарлар, тренингдер, өзүбүздүн дарыгерлерди райондук жалпы дарыгерлик практикада борборунда иштеп аткан дарыгерлерди окутуп бардыгына ишке ашырдык көпчүлүктүн жардамы менен. Ош шаарынын тургуну 30 жаштагы Айгүл учурда облустук кургагычукка каршы күрөшүү борборунда дарылануудан өтүп жатат. Кургагычукка кабылганын 1 ай мурун билип калган. Бул убакыт аралыгында анын абалы кыйла жакшырып, толук кандуу илдеттен айыгуу жолунда турат. Болушунча стресске түшпөй, позитивный жүрүп, күлүп, жайнап жүргөн соң эртераак айыгат экенсиң. Анан эле дүңкү эле күндө ыйласаң, кадимки температура өткөн ишеп аткандарыңарчы. Ыйлаган күнү байкайбыз өзүбүздөн эле температура чыгат, түн менен кыйналып чыгасың уктабай. Азыр Кудайга шүгүр жакшы, 20 почти 30 күн болоюн деп калдым лечение алганыма. Анализдерим жакшы чыкты. Лечение алып атабыз. Айгүл жана башка бейтаптардын абалына ийгиликтүү жана натыйжалуу байкоо жүргүзүүгө санариптештирүү жаатында аткарылып жаткан иштер себеп болууда. 2022 жылдын ортосунан тарта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында эле Ош облусунун кургагычук менен күрөшүү борборунун консилиуму да онлайн форматка өтүп, ийгиликтүү иштеп баштады. Облустук консилиум өз облусунда бейтаптарды дарылоонун жүрүшүн жалпы көзөмөлдөө менен катар дагы бир функцияны аткарат. Ар бир бейтаптын дарылоосунун жыйынтыгы жөнүндө бүтүм чыгарат. Аны ийгиликтүү болгон учурларда маалыматтардын аныктыгын текшерүү кылыш керек. Консилиумдун тийиштүү бүтүмүн алгандан кийин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аны карап туруп, бейтапты айыктырган медициналык кызматкерге акы төлөйт. Нурпейил Ашур кызы, Гүлбарчын Амирова, Салам Медиа, Ош.